Assalamu alaikum, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Эс алуу иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынын өтө сонун жеринен орун алган, каттап айтканда, юго-востогунан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү квартира болсо, мына ушул Народный аталышындагы көп кабаттуу элитный домдо жайгашкан. Адреси болсо Исанова 31. Бул жака сиздер кааласаңыздар Озгур тараптан келсеңиздер болот. Кааласаңыздар сиздер мына ушул шаар тараптан дагы, эки тараптан дагы келсеңиздер болот. Адреси Исанова 31, Народный аталышындагы 10 кабаттуу элитный дом. Ушул домдун алдына бара бериңиздер. Так, достор, мен жанагы айткан домдун алдына дагы келдик. Домдун алдын көрүп атасыздар, өтө кең кирген экен. Бул жак брусчатка. Бул жакта болсо охранасы, воротасы жайгашкан. Бул жагында болсо скамейкалары да көп экен. Жумуштан келип, кеңири сүйлөшүп отурсаңыздар болот. Бул жагында болсо үй чочогу дагы жайгашкан. Эгерде той топур өткөрүп турган болсоңуздар, кеңири өткөрө берет экенсиздер. Негизи бул дом 10 кабаттан турат. Жанагы сатыла турган батир болсо, мына ушул 10 кабаттуу домдун 2-чи подъездинде, 6-чы кабатында жайгашкан. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 3 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, новостройка домдорду подъездери таптаза кеңири сонун болот. Лестница аркылуу чыгып келсеңиздер болот. Калсаңыздар бул жакта лифт кызматта. Лифт өтө ичи кеңири экен, кысылбай бир 10 адам болуп да чыгып келе берсеңиздер болот. Бул жакта коридору кеңирегенен, лампочкалары дагы кечинде жанат. Сатыла турган батир мына ушул тарапта. Азыр сиздерге бүт бардык маалыматын алып берем. Ээси менин жанымда. Кандайсыз жаке? Жакшы, рахмат. Кош келиңер. Кош келдик. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар, а? 3 бөлмөлүү квартира жалпы аянты канча болуп калат? Өзү фактически 103 квадрат метр. Техпаспортто ушу 96 деп жазылган. Жакшы. Өтө кең кирген экен. Бул жакта брондолгон темир эшикти ачып, ичкериге кире беребиз. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка. Өтө кең кири, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Каалаган бөлмөңүздөргө кысылбай кирип кете бересиздер. Потолоктор да бийик экен. Жакшы. Асты полу жыгач экен, а? Жыгач. Сапсары болуп көрүнүп турат, жакшы, жылуу болот экен. Азыр кандай условиялар бар эже бул жерде? Бул жакта условиялардын баары эле бар. Газдан башка баары бар. Эми газды ушул жерде жашагандар сүйлөшүп, Кудай буйруса киргизе алса болот, а? Же кажети деле жокпу? Бизде печка менен эле тамак бышырып, аш, мантылар жакшы бышкан үчүн бизде эмне кажетчилик деле сезбейбиз да. А так будущем өзү газ бериш үчүн мэрияга өтүш керек экен, бул үчү. Анан кийин Газпром коюп берет экен. Азыр ошол процесстер жүрүп жатат. Негизи газ деле керек эмес, себеби плита бар, печкалар. Печка менен тамак кылса болот. Отоплениясы деле үйдү жакшы жылытат. Эми сүйлөшүп өзүңүздөр киргизип алсаңыздар болот. Бул Народный домдо өзүңүздөр билесиздер, жаланганда мындай өзүнө ишенген адамдар жашайт, байлар. Так, прихожка. Бул жакта автоматтуу счетчиктер бүт бардыгы бар экен. Сатыла турган батирде буюм-тайымдар турат. Булар калабы кетеби эже? Бизге керектүүсүн биз уже баарын алып кеттик. Бул жерде калгандар баары калат. Жакшы. Мына ушундай кухонный эмеректер, буюм-тайымдар, килемдер бүт бардыгы калат экен, замандаштар. Жакшы. Бул жагы балкон. Домдун алдын карап калат экен. Жакшы. Азыр биз сиздерге мына ушул кухняны көргөзүп бердик. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кухняга киргенде эле өзүнө размерине ылайыкталган мына ушундай кухонный эмеректери дагы, вытяжкалары дагы бар экен, ушулар калат экен. Жакшы. Коридору дагы кең экен, узун болуп. Ооба. Бул жак болсо балдардын уктоочу бөлмөсү. Ар бир бөлмөдө отопление бар. Ремонту жакшы, ремонтуна сөз жок. Келип эле жашай бересиздер. Эч жеринде эчтеке кылыштын кереги жок. Бул жагы болсо конок бөлмөсү, зал. Спальный. Бул жак спальныйбы? Родительский спальный. Бул кечиресиздер, бул ательлердин уктоочу бөлмөсү экен. Просто мындай чоң көрүнгөн үчүн зал деп ойлопмун. Бул ательлердин уктоочу бөлмөсү экен. Бул жактан чыкканыңыздарда эле ушул жакта санузел жайгашкан. Унитаз, раковина, күзгү, бул жакта болсо душевой кабинасы бар экен. Өтө сонун, сөз жок. Документтери кандай анан эже? Техпаспорту бар, бар жогу жайында. Жакшы. Неге сатып атасыздар? Ушундай сонун үйүңүз бар экен. Ошол жумушка байланыштуу башка шаарга көчүп кетип атканбыз. Ошол себептен, а? Бул жакта экинчи санузели өтө кеңирген экен.
кысылбайт экенсиздер. А бул жагы кладовка окшойт, а? Ооба, кладовка. Полкалары менен экен, кладовкасын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жакшы. Кеңир экен. Так. Эми баасын айтың, эжеке, баасын канча тутасыз? Басыны ушу $80,000 атабыз. $80,000, а? Ооба. Кеми болобу? Түшүп беребиз. Келип. Слышабыз. Вариант жолдоручу? Вариант жолдорун 2 комната үй болсо, алмашуу жолдорун карап көрөбүз. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп, келишип аласыздар, а? Жакшы. Болуптур эжеке, анда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, а? Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге дап-даяр болгон, келип эле жашай бере турган, Народныйдан сатыла турган 3 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Ээсинин номери экранда жазылган, өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.